Орто Токой ГЭСин куруу иштери 65% аяктады. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык мындай иштер бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата төмөнкү жумуштар аткарылды. Курулуш объектилерине убактылуу жана туруктуу жолдор курулду. Уруучулардын шаарчасы, материал сактоочу кампалар, бетон аралаштыруучу түйүндөр, компенсациялык блоктор жана электр камсыздоо объектилери толук аяктады. Ар бир гидроагрегат үчүн 3 сордургуч түтүктүн конустары монтаждалды. Суу алуу каналдарынын куруу иштери малына көтөрүү жөндөмдүүлүгү 10 тонна болгон курулуш кран орнотулду. Узундугу 928 метрди түзгөн туннель казылды. Учурда адистер казылган 928 метр туннелге арматура, бетон куюу жумуштарын аткарууда. Ошондой эле гидроагрегаттардын спиралдык камераларын орнотуу үчүн чогултуу жана монтаждоо иштери жасалууда. Курулуш иштери болжол менен 2026 жылдын 1-жарым-жылдыгында толугу менен аяктайт деп мерчемделүүдө. Орто Токой ГЭСинин мезгил капсуласын салуу аземи 2024 жылдын 29 июнунда өткөн. Станциянын пландалган кубаттуулугу 21 мегаватт. Орто Токой ГЭСи ишке берилгенден кийин балыкчы шаарынын 14 миңден ашуун абоненттин электр энергиясы менен камсыз кыла алат.